Айдоо жер издегендер барбы? Өтө сонун сулуу жерден 8 гектар айдоо үлүш жери шашылыш түрдө келишим баада сатууга чыкты туугандар. Эсин номерин экранга калтырып койдук, бир катар чалып, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот туугандар. Өтө сонун локацияда, суусу кенен, ушул күнбатыш тарабынан дагы чоң канал агып өткөн, анан өйдө тарабынан дагы бир чоң канал бар, анан күнчыгыш тарабынан дагы суу агып өткөн туугандар. Кыскасын айтканда, агын суудан эч кандай проблема жок экен туугандар. Өтө сонун. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, ошол Кара Балтанын куругудан эле Сосновканы көздөп өйдө чыксаңыздар, ошол Сосновкага жетпей эле Бөксө жол айылынын бүтө беришинен күнчыгышты көздөй 600 метр кирсеңиздер, ушул мажрум талдарга көзүңүздөр түшөт. Ушул талдарды арендтер алып келе берсеңиздер болот туугандар. Азыркы учурда ушул жерге беде себилген. Бедесинин биринчи оруму орулуп бүтүптүр. Анан экинчи орумга дагы бир сууду коюп туруп, оруп алсаңыздар болот туугандар. Негизи бул жердин жери семиз экен туугандар. Анан сезон жакшы болсо, погода жакшы болсо, бир сезондо ошол 4 жолу оруп алсаңыздар болот экен. Экинчи оруму дагы азыркы учурда бедеси ушинтип гүлдөп, гүлүн ачып турган убагы туугандар. 8 гектар айдоо жери, бардык документтери так таза, көк китептери бар туугандар. Чек аралары болсо, ошол бул тарабында дагы бактарактар тигилген, бир 7-8 бактарак тигилиптир. Ошо бактарактардан бери, анан бул тарабы болсо ушул мажрум талдар, чоң арыгы бар. Күнчыгыш тарабынан деле, бул тарабынан деле ошол арыктардан чек аралар. Анан өйдө тарабы тиги бир 2 долоно бактарагы бар экен. Ошодон бери ылдый сиздерге карайт экен да. 8 гектар жер аянты. Келсеңиздер эси менен баалашып, көрүп, жер жаккан болсо, чек араларын тактап алсаңыздар болот. Кааласаңыздар ушул беде боюнча дагы чөп алып пайдалансаңыздар болот. Анан же болбосо клубника, малина айдап, дыйканчылык менен алектенсеңиздер дагы болот экен туугандар. Эң негизгиси документтери так таза колдо. Анан тагыраак дагы бир катар дарегин айта турган болсок, Жайыл району Кара Балта шаарынын ошол куругудан эле Сосновканы көздөй келе жатканда, Сосновкага жетпей Бөксө жол айылынын бүтө беришинен эле күнчыгышты көздөй 600 метр жүрсөңүздөр, ушул сатыла турган сугат жер айдоо жерине келесиздер туугандар. Эң негизгиси ушундай айдоо жерде суусу кенен болсо экен деп ойлойбуз го бардыгыбыз эле. Суусу кенен экен. Ойлонбой келип көрүп, баалашып алсаңыздар болот. Эсин номерин экранда турат, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Эгерде ушул жер жаккан болсо баалашып алсаңыздар болот туугандар. Анан ушул видеону ушундай айдоо жерин дыйканчылык менен алектенем деген тааныштар, туугандар болсо бөлүшүп коесуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикирден калтырып, анан лайктан басып коюңуздар.